Эфирде кечки жаңылыктар топтому кызматыңыздарда Алина Антумакова, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги Карий деңиз институту менен биргеликте тоң балык улоону өнүктүрүү улуттук борборунун имаратын түптөөгө капсула салды. Үстүздөгү жылдын башы менен үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө өлкө башчы жарлыкка кол койгон. Анын алкагында облус боюнча иш-чаралар өткөрүлүүдө. Ысык көл электр тармактары ишканасы кардарларды электр жарыгын үнөмдөөгө жана берилген чектөөлөрдү сактоого чакырат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. 2022 жылдын январь-ноябрь айларында 223 миллиард сомдук айыл чарбасынын дүң продукциясы өндүрүлгөн. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги кабарлайт. Ведомствонун маалыматына караганда 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу реалдуу өсүү темпи 106,4%га түздү. 2022 жылдын 10 ноябрына карата айыл чарбасынын каржылоо долбоорунун алкагында коммерциялык банктар тарабынан республикасынын 8231 айылдык товар өндүрүүчүлөрдүн жалпы суммасы 4 миллиард 642 миллион сом. Жетилген насыялар берилди. Аялзат кризистик борборуна жыл башынан бери 756 аял кайрылган. Бул тууралуу Кабар агенттигине өткөн маалымат жыйында Бишкек шаардык мэриясынын социалдык өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Лариса Губина билдирди. Анын айтымында борбор Бишкек шаарында жалгыз болуп саналат. Анын айтымында борбор Бишкектеги жалгыз гана башпанеге эмес документтерди калыбына келтирүү, балдарды мектепке чейинки мекемелерге жана мектептерге каттоо, социалдык паспорттарды каттоо сыяктуу социалдык колдоону кызматтарын көрсөтөт. Жыйынтыгында директордун орун басары борбор калаада оор кырдаалга туш келген балдар үчүн 2 борбор бар экенин кошумчалады. Эске салсак 2021 жылдын 24 февралында үй бүлөлүк зорлук зомбулукка кабылган балдар жана аялдар үчүн Аялзат биринчи кризистик борбору ачылып, эне жана балага 60 орунга ылайыкталган. Кыргызстандын Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлчүлүгү тоолордун эл аралык күнүнө карата Бириккен Улуттар уюмунун штаб-квартирасында «Жүрөгүм менин тоолордо» аттуу сүрөт көргөзмөсүнүн бет ачары өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдиргендей, көргөзмө 23 декабрга чейин уланат. Белгилей кетсек, тоолордун эл аралык күнү 2002 жылы Бириккен Улуттар уюмунун ассамблеясынын 57 сессиясында кабыл алынган. Жыйынтыгында арналган резолюциясы менен жарыяланган. Эл аралык тоо күнү 2003 жылдан бери жыл сайын 11 декабрда белгиленип келет. Резолюцияда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы дүйнө коомчулугунун бул күнү жер шаарын тоолуу аймактарга өнүктүрүү көйгөйлөрүнө жана алардын калкына жардам көрсөтүү зарылдыгына көңүл буруу максатында бардык деңгээлдеги иш-чараларды уюштурууга чакырган. Мындан тышкары тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган иш-чаралардын өзгөчө актуалдуулугун белгилеген. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги Карий деңиз институту менен биргеликте 2022-2023 жылдарга карата түзүлгөн меморандумдун негизинде тоң балык өстүрүү заводу мамлекеттик ишканасынын базасында аквакультураны жана балык улоону өнүктүрүү улуттук борборунун имаратын түптөөгө капсула салынды. Иш-чарага Кореядан келген өкүлдөр Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министри, Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусундагы ыйгар мукты өкүлү, Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы жана ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышышты. Күнчыгыш айыл аймагында жайгашкан тоң балык өндүрүү ишканасында жакшы саамалык болуп өттү. Аталган ишканага кошумча лаборатория жана жумушчулар үчүн жатакана, ошондой эле административдик имаратынын пайдубалы түптөлүп, жакшы ниет, жакшы тилек менен имаратты түптөөгө капсула салынды. Ал Корея өлкөсүнүн деңиз институту тарабынан каржыланып, алгачкы курулуш иштери башталды. Корея деңиз институтунун колдоосу менен ушул жерде ушул проект турмушка аша турган болуп атат. Бул жерде биз кыргызстандыктарды жалпы эле ошол дыйкандарыбызды, фермерлерибизди жана ушул балык чарбасында алектенем деген ушул кесипти тандап алган студенттерди окутууга мүмкүнчүлүк түзө турган борбор курулуп башталды. Борбордун курулушу 2023 жылдын февраль айында бүткөрүүсү болжонуп турат. Бул борбор ишке киргенде жалпы Кыргызстан боюнча ушул балык чарбасынын технологиялары, жаңы породалары, аларды өстүрүү ыкмалары
жана өстүрүү эле эмес, өстүрүп кайра иштетип, жана экспорттоого мүмкүнчүлүктү түзө турган барлык ошол чынжырчаны үйрөтүп, көрсөтүп окута турган мүмкүнчүлүк болот. Капсула салуу иш-чарасына Кореядан келген өкүлдөр, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри, Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөр катышты. Корея өлкөсүнүн Деңиз институту бул жаатта көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып келе жатканын, бул долбоор элге өзүнүн пайдасын, кызматын берсин деген тилектерин билдиришти. 안녕하십니까. 저는 한국에서 Мен Кореядагы морской проектинин ответственности алып, азыркы учурда ошо Кыргызстандагы именно Бакамбайда рыболовствонун өнүгүүсүнө кушум кошкон ЧСОнумун. Азиянын ортосундагы өлкө болгондуктан бул жакта жаратылыш аябай коздойт да. Анан жаратылыш эле эмес, анын ичиндеги адамдар дагы аябай кичпейил. Еще андан тышкарыдагы эң мен Кыргызстанды аябай коз өлкө деп билем дейт. 3 миллион долларлык проект келип, мына бүгүнкү күнү 3 имарат курулуп жатат. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр көргөндөй, бүгүнкү жатакананын уже фундаменти почти 90% бүтүп калды. Андан сырткары лабораторияныңкы жаңыдан буюрса башталып атат. Андан сырткары административный бияка имаратта салынат. Ошо бул эми корейстер негизи өзү жазында келип, ушакты жактырышып, жеринен көрүп кетишкен. Андан сырткары документациясын ошондон бери мына жүргүзүп атып, мына ушул убакка туш келдик бүгүнкү күнгө. Мына Кудай буйрса жакшы. Бул да болсо Кыргызстаныбызга чоң долбоор болуп атат, чоң жардам. Тоң мамлекеттик балык ишканасы 1965 жылы курулган. Азыркы учурда бир канча балыктардын түрлөрү өстүрүлүп, малектори Ысык көл жана Соңгөл көлдөрүнө кое берилет. Бүгүнкү күнгө чейин бул балыктардын 10 миллиондон ашык жумурткасы инкубацияга жумшалды. Иш-чаранын катышуучулары жакшы тилек менен капсула салынып, жаңыдан башталган иш аягына чыксын деген тилектерин билдиришип, ак баталарын беришти. Бул да болсо өлкөбүздүн экономикасынын өсүшүнө салым кошмокчу. Улутай Курбанкулова, Данияр Акунов, Сергей Мишенко, Тоң районунан. Жыл башында өлкө башчысы инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыкка кол койгон. Аталган жарлыкты ишке ашыруу максатында мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде да жыл ичинде бир катар иш-чаралар өткөрүлдү. Ак Суу районунун Маман айылындагы бала бакчада бүгүн бабалар баскан баалуу жол деген аталышты республикалык семинар өткөрүлүп, ага мектепке чейинки мекемелердин жана билим берүү уюмдарынын өкүлдөрү катышышты. Кыргыз эли Борбор Азиядагы эң байыркы элдерден экендиги тарыхый булактарда далилденген. Кылымдардан бери сакталып келе жаткан өзүнүн эне тили, каада салт, үрп-адаттары бар. Кыргыз рухунун туу чокусу болгон океандай Манас эпосун, маданиятын, улуттук кийимдери менен оюндарын бийик тутуп, муунда муунга өткөрүп берип келет. Маман айылындагы Алтын бешик бала бакчасында дал ушул темада республикалык семинар уюштурулду. Мында ошо бала бакчадан балдардын тарбиялануучулардын катышуусунда ошол биздин бабалардын, кыргыздын улуттук каада салтын дагы биздин ошо түшүнүктөрүн калыптандыруу максатында ошол биздин тарбиячыларыбыздын уюштурган семинары ошолунда балдарга түшүнүк берип атат да. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, аябай кандай жакшы ошо бала бакчадан тарбияланып келаткан балдар ошол биздин кыргыздын улуттук каада салтын билүү максатында көп өзүнүн каада салттарды көргөздү. Мында ошо биздин ата бабаларыбыз басып өткөн жолун, ошолордун үрп-адатын, каада салтын, алган талим тарбияларын ошо балдардын катышуусунда театралдаштырып көргөзүп бердик. Ошо балдар оюндары, балдар ырлары, эмгек ырлары ошонун баардыгы ошонун ичинде камтылды. Келген катышуучулар жогорку баа берип атышат, өздөрү өзүбүзгө көп нерсени алып кетүүгө ушул семинар көмөкчү болду деп атат. Биз да ойлоп атабыз, ошо бакчада ошо биз берели деген нерсени, айталы деген нерсенин баарын айтып ошо жеткирип алдык деген ойдобуз.
Улуттук баалуулуктарды азектөөгө багытталган иш-чарада кичинекей наристелер кыргыздын улуттук кийимдерин кийип, хан таламай, топташ сыяктуу оюндарды ойношуп, манас айтып, ыр бийлерди аткарып, ал тургай ат жабдыктары менен боз үйдүн түзүлүшүнөн бери айтып берип жатышты. Семинарга катышкандар бул мектепке чейинки мекеме кире беришинен тартып эле кыргыз жыттанып тургандыгына баа беришти. Өзүбүздүн этнопедагогиканы ушул кенеде балдарга жеткиликтүү берген методикасына ыраазычылык билдиребиз. Бул өзүбүздүн улутубуздун адеп акылабызды, тилибизди, улуттук буюмдарыбызды элге таанытып аткандыгы бул абдан жакшы иш-чара деп ойлойм. Муну биздин балдарга ушунчалык жеткиликтүү кылып үйрөтүү бул өзүнчө эле бир ийгилик. Кымбат Табалдиева Каракол шаарындагы жападан жалгыз кыргыз тилдүү бала бакчаны жетектейт. Анын пикиринде өзгөчө шаар жериндеги бала бакчаларда улуттук баалуулуктарды мындай коюп, эне тилге дагы тыңгылыктуу көңүл бурулбай калды. Мунун өзү барып өз улутунун тарыхын билбеген кайдыгер муудун өсүп жетилүүсүнө алып келиши толук мүмкүн. Мен буга чейин областык билим берүү институтунда кыргыз тили жана адабияты боюнча усулчу болуп эмгектенип келгем. Анан ушул жаатта дагы бир орус тилдүү класстарга, орус тилде окуган балдарга кире турган болсоң, бир кыргыз тилин эмнегедир мындай жакшы колдонушпай, кыргыз тили унуткарылып, программада да кыргыз тилин толук кандуу берилбей келгендигин байкачымын. Эми ушул бала бакча, бизде ушул жерден бала бакчага барганыма 4 ай болду. Бала бакчага барганда бул кыргыз бала бакчасы болду да. Анан кыргыз бала бакчасында этно бала бакча болсобу дегендей бир ой тилек кылам да. Бүгүнкү республикалык семинарга келгениме абдан кубанычтамын. Бул жерде ошол кыргызга керектүү болгон каада салттар, үрп адаптар кенедей 4 жаштагы, 3 жаштагы балдар ошону айтып көргөзүп атканы бизди аябаганда кубандырды. Биз дагы ошол бала бакчаны ойлойм, биздин бакчадагы кыргыз тилдүү бакча болгондуктан ушул иш-аракеттерди улай алып барсакпы деп аябай мен ынтызармын да. Мектепке чейинки тарбия берүү мекемелеринин кызматкерлери үчүн уюштурулган семинар өз максатына жетти деген ойду ар бир катышуучу белгилеп, бул тажрыйбаны өз жеринде жайылтуу керектигинди айтышты. Кандай болгон күндө дагы руханий адеп акылактык таалим тарбия баланын акыл эси калыптанып келе жаткан бала бакчадагы мезгилинде жеткиликтүү берилсе, келечекте кыргыз үчүн күйгөн, ата мекенин берилип сүйгөн жаңы муундун өсүшүнө зор өбөлгө болорун эстен чыгарбоо зарыл. Алмаз Үкүев, Нурдун Нурманбетов, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги жана өнүктүрүү саясат институту USAID-тин игиликтүү аймагы 2 долбоорунун алкагында облус аймагындагы жана айыл аймактар менен кызматташуусунун алкагында иш-чара өткөрүштү. Аталган долбоорго Түп районунан Түп, Кутургу, Талды Суу, Михайловка жана Карасаев айыл аймактарынан кирет. Игиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында жаңы муниципалитеттер калкты таза суу менен камсыздоо, таштанды чыгаруу, көрктөндүрүү жана бош убакытты өткөрүү үчүн шарттарды түзүү сыяктуу жергиликтүү кызматтарды жакшыртуу боюнча иш алып барышат. USAID-тин игиликтүү аймак 2 долбоору жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жакшыртуу аркылуу калктын жашоо турмушун жакшыртууга багытталган. Долбоор 4 жылдын ичинде Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын жана Ош облустарынын 50 муниципалитетине жардам көрсөтөт. Игиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында Каракол шаарында атайын окуу семинар болуп, ага Түп районунун Түп, Кудургу, Талды Суу, Михайловка жана Карасаев айыл аймактарынын тийиштүү кызматкерлери катышты. Ошо USAID проектсин игиликтүү аймак 2 долбооруна катышып атабыз. Буга чейин улар менен көп иштерди алып барганбыз. Мына өнүктүрүү саясат институту Союз МСУ болуп, Хелватас уюму тарабынан быйыл ошо 500 миңге грант утуп алып, 2 Түптүн чоң көчөсүн освещение жасаганбыз. Мына ушундай проекттер көбүрөөк эле боло берсин. Улар менен кызматташууга дайыма биз даярбыз. Көп нерсени үйрөнөбүз. Эң негизгиси элибизге бир жакшы бир иштерди көрсөтсөк деген ойдо келдик бияка семинарга. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги жана өнүктүрүү саясат институту USAID-тин игиликтүү аймак 2 долбоорунда жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча иштер бир катар багыттар боюнча жүргүзүлөт. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө багытталган артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу болуп саналат. Экинчи USAID-тин игиликтүү аймак 2 долбоорунун экинчи багыты жергиликтүү деңгээлде чечимдерди кабыл алуу процессине жергиликтүү жамаатты
тартуу жана жергиликтүү жамааттын катышуусун жогорулатуу болуп саналат. Долбоордун үчүнчү иш-чаралардын үчүнчү багыты бул улуттук деңгээлде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына багытталган мамлекеттик саясатты күчөтүү жана бүт өлкө боюнча мыкты кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууга багытталган мыкты тажрыйбаларды бөлүшүү жана тажрыйба алмашуу иретинде маалыматтарды таратуу. Долбоор менен өнөктөш болгон муниципалитеттер башкаруу ыкмаларын жакшыртуу үчүн атайын окуулардан өтүп, эксперттик кеңештерди алышат. Бүгүнкү иш-чарада аталган долбоор менен иштешип, ийгиликтерди жараткан Ысык Көл районунун Ананева айыл аймагынын башчысы өздөрүнүн иш тажрыйбалары менен бөлүшүп, катышуучулардын суроолоруна жооп берди. USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоору 2021 жылдын сентябрь айында башталган болсо, 2025 жылдын сентябрь айында аяктайт. Мирим Субакунова, Нурдин Урманбетов, Сергей Мищенко, Каракол шаарынан. Үстүбүздөгү жылдын башы менен үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарды тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө өлкө башчы жарлыкка кол койгон. Жарлыктын максаты болуп Кыргыз Республикасынын жарандарынын социалдык жана ошондой эле экономикалык жашоо деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле диний ырым-жырымдарды, үрп-адаттарды жана коомдун руханий абалына терс таасирин тийгизүүчү башка иш-чараларды өткөрүүгө ысырапкорчулукту болтурбоо болуп эсептелет. Анын алкагында облус башчылары жергиликтүү райондук мамлекеттик администрациясынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана башка шаарларда дагы айылдарда каада салттарды, салтанаттарды жана үрп-адаттарды тартипке келтирүү иш-чаралардын өткөрүү тартиби жөнүндө кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө милдеттендирилген. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Соңку жылдары кыргыз коомчулугунда ар кандай үй бүлөлүк салтанаттарды, маркумду эскерүү үрп-адаттарын жана башка иш-чараларды өткөрүүдө текебирдик. Ошону менен өзүн эл алдына көрсөтүүгө умтулуу, ашыкча ысырапкерчиликке алып келүү менен элдин каада салттарын жана үрп-адаттарын сактоо сыяктуу терс көрүнүштөр орун алып жатканы жалпыга маалым. Бүгүнкү күндө өлкө башчысы тарабынан ысырапкорчулуктун алдын алууга карата кабыл алынган жарлыгын көпчүлүк колдоого алууда. Чындыгында бул өтө бир көйгөйлүү маселе. Бул уже бышып жеттиби дейм бүгүнкү күндө. Себеби деген буну биз 10 жылдан дагы ашты, 20 жыл десем да болот. Президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы ушул маселени туура көтөрүп, элибиздин арасында ушул көйгөйлүү маселелерди көтөргөнүнө биз дагы ыраазы болуп атабыз. Биз дагы ошо колдон буттан алып, ошол бүт жумаларда дагы ушул негизинде, ал мейли жаназа болсун, мейли нике болсун, мейли той болсун, ошону дагы айтып келип атабыз. Той аш өткөрүүдөгү эрежелер камтылган мыйзам долбооруна ылайык үй бүлөлүк салтанаттар 100дөн 200гө чейин, үйлөнүү тойлорунда 200дөн 300гө чейинки адам катышуусу керек. Үйлөнүү тойлорунда 3төн ашык эмес жеңил унаа колдонулат. Болбосо бүгүнкү күндө үйлөнүү үлпөт тойго болжол менен 500 000 сомдон жогорку акча каражаты сарпталууда. Мен өзүм урчумун, тойлорду ордойм. Жана көп эле көрүп жүрөм. Абдан көп ысырапкорчулук болот чындыгында. Ошо каада салттарды жоюп, кыскартып, дин жолунда чакан эле той өткөзсөбү деп ойлойм. Азыркы учурда салт болуп калган андай нерсе. Ресторанга той бериш керек, элден чыкпаш керек деген нерсе. Чынында элден чыга албайбыз, анда эле беришибиз керек да, элден чыкпаш үчүн, элге сөзгө калбаш үчүн, бирок мен ага каршымын негизи. Дин катары эле берсе туура деп ойлойм. Эгер ошол чоң ресторанга берген акчаны ошо чакан эле той өткөрүп туруп, анан ошондон ашкан акчаны өзүңө сарптасаң жакшы да. Ал эми мыйзам долбоорунда маркумду акыркы сапарга узатууда катышуучулардын саны чектөөсүз жана бодомал союлбайт. Маркумдун элесине арналган иш-чаралар 100дөн 300гө чейин адамды чакыруу менен өткөрүлөт. Мына эгерде аза күтүү, мисалы адам баласы каза болду, каза болгондон кийин 3 күнгө чейин ал үйдө эчтеке союлбаш керек. Эчтеке союлбаш керек, таптакыр. Эчтеке союлбаш керек, эчтеке кайнабаш керек. Бул үй аза күтүү үйү. Ал эми алыстан келген куда сөөгтөрүн ошол кошуналар тейлеш керек. Чындыгында шариаттын талабы ошол да. Анан 3 күндү өткөндөн кийин эгерде колунда болсо, эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, эгерде ушу эл журтка тамак берип туруп, ушулардын бир батасын алып туруп, анан кийин ата энеме ошонун соогун багыштайм деген болсо, бул маселе башка маселе.
Өлкө башчысынын жарлыгынын алкагында президенттин облустардагы кармоктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары шаарларда, айылдарда жана башка калктык оңуштарда каада салттарды, үйлөнүү, үлпөт тоюн, үй бүлөлүк, мааракелик салтанаттарды, маркумду эскерүү үрп адаттарын жана маркумга арналган иш-чараларды өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону иштеп чыгууга жана бекитүүгө, ошондой эле калк арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө милдеттүү. Ал эми Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына диний ырым-жырымдарды, маркумду эскерүү үрп адаттарын, маркумга арналган иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкерчиликке жол бербөө жана алдын алуу максатында тиешелүү фатваларды чыгаруу сунушталган. Активдер болобу, жаштар болобу, мугалимдер болобу, иш кылып болгон мен сиңердин баары чакырып келип, имамдар чакырып келип, айыл өкмөт башчысын баш кылып чогулуш керек. Ответ секретарь баарын алып келип, бир айылдан 40-50 киши чыгып момундай айтат. Анан айтыш керек. Ай, давай момундай кылбайлы, ай, туугандар. Ушинтип баратабыз, кымбатчылык могу болсо, өзүңөр көрүп атасыңар. Бирдеме кылсак болобу, эч ким каршы чыкпайт. Анан бүгүн бу жерде өткөрсөк, андан дагы бир жерге муну аким катышыш керек буга. Курулай бедел күтүү менен айрымдар материалдык мүмкүнчүлүгүнө ылайык келбеген көп сандагы адамдарды той аштарга чакырып, акча каражаттары ашыкча чыгымдалууда. Мындай ашыкча чыгымдар үй бүлөлүк бюджетке зыян келтирип, жана калктын жашоо деңгээлине терс таасирин тийгизүүдө. Көптөгөн жарандар ысыраптуу жана шаан шөкөттүү үй бүлөлүк иш-чараларды жана үрп адаттарды өткөргөндөн кийин каражаттарды карызга же насыяга алып, аны төлөө үчүн чет өлкөлөргө иш издеп кетишүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, жаңылыктар, Каракол шаары. Ысык көл электр тармактар ишканасы кардарларды электр жарыгын үнөмдөөгө жана берилген чектөөлөрдү сактоого чакырат. Аталган ишкана тарабынан учурда электр жабдууларга жана тарамдарга кошумча күч келүүчү убактарда эртең менен 7:00-дөн 9:00-гө чейин жана кечкисин 17:00-дөн 21:00-гө чейин техникалык шарттарды туура аткарылышын көзөмөлдөгөн рейдтер жүргүзүлүүдө. Кечинде жүргүзүлгөн рейд учурунда Каракол шаарындагы жеке менчик үйлөрдүн жана соода түйүндөрдүн ээлерине электр энергиясын үнөмдөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүлдү. Теманы Салтанат Керимкулкызы улантат. Кыш мезгилинин келиши менен облус тургундары электр энергиясын көбүрөөк пайдаланып, мунун негизинде электр жабдууларына күч келген учурлар дагы бар. Ысык көл электр тармактар ишканасы кардарларды электр жарыгын үнөмдөөгө жана берилген чектөөлөрдү сактоого чакырат. Жергиликтүү тургундар электр энергиясын пайдалануудан сырткары көмүр жагып үйлөрүн жылытууда. Мындай кадам менен электр энергиясын үнөмдөөгө болоорун айтышат. Былтырдан бери эле ошондой көрсөтмө бар электр тармак жагынан. Биз андан мурда эле үйлөрдү мекке менен жылытыш үчүн жайдын күнү эле шакты жыргалаңдан 20 тонна көмүр чүрүп алам. Арзан кезинде эле. Ошо менен кыштан чыгабыз. 2 айдан бери жагып атабыз. Көмүр дагы эле көп. Бу жерде 20 тонна көмүр бар. Электр жылыткыч тендерге былтыр пломба коюп койгон, ошол боюнча тийген жокпуз, турат дегене. Жетиштүү, биз ушул көмүр менен эле жакшынакай кылып жылытып атабыз. Эрте жайда эле камдалган жакшы да бугач. Мынакей монтип от чагабыз. Азыр мына суткасына азыр 7-8 градус суук болуп атат, Үй жып-жылуу. Где-то 20-21 градус термоэмелер бар, датчиктер. Ошондо мага кечкисин где-то 2,5 чакка кетет, 1,5 саламын. Андан кийин мына майдасынан тандап туруп, чылап туруп түнкүгө салып коем, эртең мененке чейин жылуу. Эртең менен бул эми мунун камылгасы дагы могуреки үйдү жылуулагандан дагы болот. Ысык көл электр тармактар ишканасы тарабынан жүргүзүлгөн рейдтин жүрүшүндө шаардагы ири соода түйүндөрүндө дагы электр энергиясын үнөмдөө боюнча түшүндүрүү иштери жасалды. Эртең мененки жана кечки чысы максимум боюнча рейд болуп турат. Бул кандай? Эртең менен саат 6-дан 9-га чейин жана кечкисин 6-дан 9-га чейин электр энергияны целях отопления электричествону колдонгонго болбойт. Свет электр энергиясын экономдойбуз, үнөмдөйбүз, жана колдонбойбуз да, отоплениени сайпайбыз. Твердый топливо өтөп атабыз, от жагып атат. Бүгүнкү күндө час максимум боюнча рейд иштерин жүргүзүп атабыз Каракол шаарында. Эртең мененкисин 7-ден 9-га дейри, кечкисин 5-ден 9-га дейри. Бул боюнча өзүңүздөр байкагандай жаңы эле балдар менен мекеме ишканаларынын кыдырып чыкты.
мейманканаларды кыдырып чыктык, чоң торговый центр магазиндерди кыдырып чыктык. Андан тышкары бытовой батыр битилерди да кыдырып жатабыз. Каракол шаарынын тургундарынан суранып кетебиз. Эртең мененкисин 7-ден 9-га дейин, кечкисин 5-ден 9-га дейин жылытуучу баягы обогревательдерди, отопленияларды ушул маалдарда өчүрүп, жаш максимумду сактап бериңиздерди суранабыз. Техникалык шарттардын негизинде ар бир керектөөчү менен келишим түзүлүп, колдонуу тартиби көрсөтүлгөн. Келишимде кечки 17:00-дөн 21:00-га, эртең менен 7:00-дөн 9:00-га чейин электр жабдууларга жана тарамдарга кошумча күч келүүчү сааттарда электр энергиясын үйдү жылытуу максатында колдонууга тыюу салынат. Ысык көл электр тармактар ишканасы кардарлардын келишимдин туура аткарылышын көзөмөлдөөчү рейдтерди тынымсыз жүргүзүп турат жана керектөөчү менен түзүлгөн келишимде орнотулган кубаттуулуктан ашпоого, электр энергиясын пайдалануу тартибин сактоого чакырат. Ал эми мындай рейдтик иштер эми тынымсыз улантылмакчы. Салтанат Керимкул кызы, Нурлан Чойбеков, Сергей Мищенко, Ысык көл жаңылыктарына. Улуттук адабият күнүнүн алкагында Балыкчы шаарында ырсабындагы өмүр аталышындагы адабий кече өткөрүлдү. Залкар акындар Токтогул Сатылганов менен Медин Алыбаевдин адабий бейнесине арналган кечеде окуучулар алардын чыгармачылыгына кайрылып, ырларын аткарышты. Мындай самалык окуучулардын китеп менен байланышын жакындатып, аларды китеп окутууга болгон кызыгуусун арттырат. Улуу демократ акын Токтогул Сатылгановдун жана акын сатирик Медин Алыбаевдин чыгармачылыгына багытталып адабий кече өткөрүлдү. Мында окуучулар эки залкардын чыгармаларын аткарышып, өмүр жолуна кайрылышты. Мындай иш-чара улуттук адабият күнүнүн урматына карата уюштурулууда. Музыкалдык ырларын аткаруу, дарамалаштыруу менен катар китеп менен окуучулардын мамилесин, достугун даңазалоо. Биз айтып аткан эле сөздө эмес, жазуучунун, акындын чыгармачылыгына баш өтүү менен кирип, ошого ой жүгүртүүсүнө жетсек, бул эң чоң иш жасаган болор элек. Ыр сабындагы өмүр аталышындагы адабий бейне окуучуларды китеп дүйнөсүнө жакындатууга, адабиятка кастарлоо менен мамиле кылууга үндөйт. Тоо булбулу Токтогул Сатылганов боюнча эмне айтсак дагы кебибиз түгөнбөстүр. Ошондой эле таланттан сейрек кездешкен мыкты сатирик, мыкты акын, куйкумдуу сөздүү, бүт баардык окурмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан Медин Алыбаев боюнча дагы биз сүйлөй берсек сөз бүтпөйт. Бүгүн ушул адабий кечебизде ушул эки акындын элдин арасына кеңири тааныган эң сонун обондуу ырларын балдар аткарып. Башталгыч классында өтө көп иш-чаралар, адабий окуу клубтары, ата-энелер менен биргеликте Финчилистен жана башка сыяктуу сынактар өттү. Өзүбүздүн акын жазуучуларыбыздын чыгармаларын ушу балдарыбыз кайрадан эске салып, китеп окууга көңүл буруп, ошолордун ырларын жаттап. Шаар аймагында буга чейин акын жазуучуларга арналган адабий кечелер, көркөм окуулар уюштурулган. Алардын чыгармалары ар бир адамдын көкүрөгүнө асылдыктын үрөөнүн сээп, аруулукка үндөп келет. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Сергей Мищенко, Ысык көл жаңылыктары. Кыргыз элинин эки залкары улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана улуу акын Алыкул Усмоновдун көзү өткөн күнү менен байланышкан улуттук адабият күнү 2011-жылы Кыргызстанда 12 декабрь адабият күнү деп белгиленген. Бул датага арналган иш-чара кечээ Жети Көз айылындагы Данаки Иманов мектебинде дагы өткөрүлдү. Темага кеңири кабарчыбыз токтолот. Залкар жазуучунун чыгармаларынан үзүндү аткарган окуучулар адабият күнүн өзгөчө белгилешти. Алар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын образын жаратып, маанисин жана мазмунун жеткиликтүү аткарып беришти. Чыңгыз атамдын деген туулган күнү экен. Биз деген бул туулган күндө
Чыңгыз атамдын атын өчүрбөстөн бизде мына каармандар болуп аткарып берип атабыз. Мурун кичинекей чагымда эле Ак кеме деген кинону көргөм. Ошо өзүмө азыркы учурда Ак кеме деген китепти тиги Тайнеме суранып атам да алып берсе экен. Чыңгыз Айтматовдун көбүнчө мага Кылым картар бир күн деген чыгармасы жагат. Анда деген 21-чи кылымдын кишилерин чагылдырып берет. 7-чи класстын жана 6-чы класстын окуучулары активдүү катышуудабыз. Ошондой эле бизге ушул адабий кечени уюштуруп берген Өмүрө Надир ажей менен Деркенбаева Айткүл эжеге өтө чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Адабияттын өсүп өнүгүшүнө чоңдор адабиятынын да, балдар адабиятынын да таасири чоң экенин айткан мугалимдер окуучулардын кызыгуусу артып, бул күндө өзгөчө күткөнүн белгилешет. Анткени жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жана акын Алыкул Осмоновдун чыгармаларын сүйүп окуган окуучулар арбын. Биздин максатыбыз ушу кыргыз жазуучуларыбыздын таштап кеткен адабий мурастарын ушу өсүп келе жаткан жаңы болочок өзүбүздүн өспүрүмдөрүбүзгө ушу өзүнүн толуктугу бойдон сактап калыш. Мектептин китепканасы жаңы адабий китептер менен толукталып, окуучулар ар дайым кайрылып турарын айткан агартуучулар адабият күнүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жарыкка келген күнү, ал эми улуу акын Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн кайткан күнүнө карата уюштурушкан. Дуал газеталардын сынагын уюштурдук, класстык сааттарды өттүк ачык. Бүгүн болсо атайын 7-11 класстардын арасында уюштурулган адабий кечебизди өткөрүп жатабыз. Ушундай эле адабият кечелери курорт айылындагы мектебинде да өткөрүлүп, окуучулар көркөм ыр окуп, акын жазуучуларды эскеришти. Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Сергей Мишенко, Жети Өгүз району. Каракол шаарынын Каракол арена спорт комплексинде республикалык деңгээлде самбо боюнча спорттук турнир уюштурулду. Мелдештин максаты жаш өспүрүмдөр арасында ынтымакты бекемдөө, ден соолукту чыңдоо болуп саналат. Турнирге Кыргызстандын бардык аймактарынан спортчулар катышып, соңунда алдыңкы орунга жетишкен спортчуларга кубок жана баалуу белектер тапшырылды. Кененирээк кийинки материалда сөз болмокчу. Жаш өспүрүмдөр арасында ынтымакты бекемдөө, ден соолукту чыңдоо максатында Каракол шаарында самбо боюнча республикалык деңгээлде турнир болуп өттү. Ага жалпысынан 200дөн ашуун спортчу катышты. Катышкан спортчулар өзүлөрүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүшүп, жеңиш үчүн болгон баардык күч аракеттерин жумшашты. Кыргызстандын булуңуштарынын баарынан келди, чүйдөн, көлдөн бүт командалар келди. 200дөй катышуучу бар. Спортсмендер келди. Жакшы деңгээлде өтүп атат. Күчтүүлөр өтүп атат буюрса. Ошо негизи быйыл кыргыз самбосу үчүн чоң жетишкендиктер болду. Дүйнөлүк деңгээлде, азиялык деңгээлде, Азиядан бир чемпион болду ушу Каракол шаарынан. Дүйнөдөн Бишкекте өткөн чемпионаттардан Эстебес Кулмек агайыбыздын бир окуусу финалга чыгып 2-чи орунду алды. Бул тарыхта 1-чи жолу болду. Негизи эле кыргыз самбосу үчүн быйыл абдан чоң жетишкендиктер болду дейм. Анткени ушу дүйнө чемпионаттан тарыхта 1-чи жолу дүйнө чемпиону болду. Аталган спорттук иш-чара спорттун самбо түрүн жайылтуу жана жаш өспүрүмдөр арасында достук байланышты чыңдоо максатында өткөрүлдү. Спорттун самбо түрүнө кызыккандардын саны артып, катышуучулар мыкты даярдыкта келишкен. Өз кезегинде машыктыруучулар мелдештин катышуучуларына ийгиликтерди жана жеңишти каалап өтүштү. Бул иш-чараны биз 2 күнгө болот го дегенбиз. Бүгүн бир күндө эле бүтүшүдөй болот. Да, буюрса бир күндө кечке чейин кылсак, 7-8ге чейин бүтөбүз деп ойлорубузга курайм. Травмасы жакшы болсо. Эми өз алдына чемпионат Кыргызстан болот март айында. Ошого эми даярданып таштайбыз. Андан кийин чемпионат Азиялар, Кыргызстан, Гимница отборлордон өткөн балдар Азия, мирге катышат. Быйыл биздики аябай жакшы жылдардан болду. Ушу мэрия тарапка да Алла карап болсун жакшы көмөк көргөзүп, быйыл бир чемпион Азия чыгардык. Чемпион Азия жок эле. Мелдешке келген спортчулар устаттарынын тапшырмаларын жана көнүгүүлөрүн талаптагыдай аткарышып, мыкты оюн көргөзө алышты. Спорттук мелдештин жыйынтыгы менен жеңүүчүлөргө грамота, медаль жана баалуу сыйлыктар ыйгарылды. Улутай Курбанкулова, Асылбек Касенов, Сергей Мишенко, Каракол шаарынан. Күндүн маанилүү деген жаңылыктар менен бүгүн сиздерди мен Алина Антымакова тааныштырдым. Эмки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.